Алмаз Сашембеевич, айтсаңыз, мына ал жерде өзүңүздүн баяндамаңызда турат да, 2024 жылы 88 аудитордук иш-чара өткөрүлгөн дейт. 23 жылга салыштырмалуу 7 аудитке көбүрөөк дейт. Чечим элеп берсеңиз, кандай иш-чара? Же министрликтерби, же кандай? Эмне деген иш-чара? Жок, Бекмырза Аскарбаевич, биз жылдык иш планды, аудитордук иш планды бекитебиз. Бирок тилекке каршы бизде баягы кээде тартыш болуп калат, кээ бир министрликте көбүрөөк күн талап болуп калат бул аудиттикке. Анан кээ бир министрликтер жыл аягында бүтпөй, кийинки жылга өтүп калат да, перехожающий болуп, кийинки жылдын отчетуна кирип калат. Анан биз чоң бюджет бар министрликтерди жылыга текшергенге, аудит жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Ал эми анча-мынча чакан ишканаларды болсо 2 жылда бир барганга, анткени өзүбүз айтып кеткендей азда бизде 186 инспектор бар. Биз мындай физически дагы жетишпей атабыз, анткени өзүңүздөр билип атасыздар, мынакей бюджет кандай өсүп атат, канча жаңы ишканалар түзүлүп атат, а биздин штат ошол боюнча эле болуп атат да. Демек, мына 7 аудитке көбүрөөк дегениңиз, демек көбүрөөк текшеришиптер да, туурабы? Иш-чара көбүрөөк болгон. Мен айтайын дегенде, мынау жылда барат, аудиттер жылда текшересиздер. Бирок бул кайсы жылдан баштап, буга чейин 2 жылда бир текшерет элексиздер да, туурабы? 2 жылда бир барат эле. Жок, азыр айтып кеттим го, мисалы үчүн бюджетти, соцфондду, мамлекеттик камсыздандыруу фондун, мамлекеттик мүлктү пайдалануу фондун биз жылга текшеребиз. Анан бөлүп коеюн. Мен ошо аткаруу бийлигинде иштеп келгем да. Мен билгенде 2022-ге чейин бизге 2 жылда бирден аудит келет эле. Кейін жылына бірден келіп қалды да. Себеп, мұны сіздер өзіңіздер өзгөртөсүздөрбү, же мыйзамбы, же нен токтомбу? Айтып бериңиз. Бул жергиликтүү бюджеттерди биз 2 жылда бир жолудан кем эмес деп жазылган. Мурда болсо жылга барышыбыз керек болчу. Бюджеттик кодекске жазылып. Түшүндүм. Анда бул сизден, сиз чечет. Биз чечебиз, ооба. Анда менин мына ошо айтып атпаймынбы, мен жергиликтүү ошол бийликте иштеп келгем, өзүм ошо муниципалдык тармактач. Айтайын дегеним, мисалы үчүн ушундай тармактар бар да, чарба. Күз, кыш деп, баягы 2 жылда да, мисалы үчүн ал октябрда башталат сезон, кайра мартта бүтөт. Ошолор баягы жылга туура келбей калат да. Ушуларды демек сиз мындай 2 жылда бир деп өзгөртсөңүз болот экен да. Болот, ал боюнча эмне бериш керек, эмне түрткү болуш керек? Ал мэриядан болуш керекпи, же ишканадан болуш керекпи, эмне? Ишканалардан сунуш түшсө, биз аны мисалы үчүн билим берүү тармагында деле ушундай болуп атат да. Бул баягы окуу жылы деп коет. Жайдан баштап жайга чейин. Демек, анда тигилер дагы могу азыр түз эфир болуп атпайбы? Угуп атышса керек, мен ойлойм, эгер кызыктар ошо жетекчилер болсо, себеби бул менин өзүмдүн башыман өткөн. Мына 4 жыл ошо жетектеп келдим бул жака. Ошондо бизде кыйын болот эле да. Себеби келген аудиторго түшүндүрүш кыйын эле да. Туура ал мыйзам чегинде. Себеби бир чөнтөк деле иштетесиңдер, бир чөнтөк. Ал ишкананын акчасы бир чөнтөк. Болгон ошо сен жок, мына статьяда мынага жылдыргансың деп күнөөнү кое берет да. Себеби ал чарбада ар кандай мындай учур болуп калат да, бирок ошол эле акча башка жака жылган эмес. Ал көрсөтүп берип атат. Ушундай болуп калды эле, ошонун негизинде аны дагы бизде тексовет бар. Бир жалгыз адам жылдыра албайт жетекчи. Ошо тексоветке салып туруп, мисалы үчүн бүгүнкү күндө көмүр керек. Көмүргө жылдырып коет. Же электр энергия керек. Ушундай кылса, ушул нерселерди мыйзамдаштырса болотпу? Же болбосо сиздерде ушул болду, баягы статьяга чыкты, бул күнөө деп эсептелинеби? Негизи бул өзү бюджеттик кодексте жазылып калган да. Эгер бир статьядан экинчи статьяга кетсе, бул нецелемой деп сиз жакшы билесиз. Анан сиз айтып өткөн мүчүлүштүк биз ушу финанс министрлигине сунуш берип эле келебиз. Бүгүнкү күндө жанагы товардык ченемден ашык деп сезонго алган көмүрдүн кийинки жылын эсептеп тияка деп мындай мүчтүктөр бар. Ошону Минфин регулировка кылса, регулировка кылып жанагы буйруктарын өзгөртүү киргизсе, биз аны кабыл алабыз, андай укук ченемдерди. Мына эгер ушулда мыйзамдарга ушуну өзгөртүп киргизип жеңилдетип берсек болобу сиздерге, мисалы үчүн? Болот. Мен ойлойм да, көбүнчө бул деген баягы жөнөкөй, эми ал жетекчи да бечара. Ал чынында эле. Анан баягы бир жасабаган нерсесине кээде күнөөлүү болуп калат да. Ушуну мен айтайын дегеним мүмкүн. Ушуну дагы бир эске алсак, сиз сунуш берсеңиздер, мүмкүн ушуну жеңилирээк болот да. Мен учурдан пайдаланып ушуну айтат элем. Андан сырткары, мынау өзүңүз билесиз, бир 6-7 ай болду же кайсы мурунку
Ош шаарында сиздин кызматкериңиз баягы сый акы менен кармалды деп неме болду эле, бирок ал жала деп атат да, кандай болуп атат ушунун тагдыры? Эми бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атат. Биз дагы ошол бүт материалдар алынган катары кеңештен да өтө элек. Биз күтүп атабыз качан жооп берет, кандай болот. Бирок сотко жете элек, териштирүү иштери до сих пор жүрүп атат. Өзүңүздүн көз карашыңыз, оюңуз, Эми бирдеме айтыш кыйын го. Биз болсо өзүбүздүн ишти алып барып атабыз. Сиздин колуңузда иштеген да, кызматкериңиз да, билесиз да канчалык деңгээлде. Андай ишке барбагыла деп атабыз. Биз бүгүнкү күндө биякта дагы отурат укуктук тиги ГКМ тараптан дагы өзүбүзгө бир штатты сурап алдык. Бизге прикомандировать этип берди, иш алып барылачы. Ушул жактан келип дагы биз чогулуш кылып айтып атабыз. Эми баардык адам бирдей эмес экен да, кээ бирөө ушундай кызыгып кетет экен. Алдар кармалуу да. Ош шаарында бир могул жерде мен отчетуңузда көрдүм да, бир гана ошол билим берүү баягы тармагын гана бизде Ош шаардык билим берүүнү гана көрсөтүптүр. Ошол гана нарушение болдубу же андан сырткары дагы нарушениялар чыктыбы? Бул Ош шаарында билим берүү тармагында биз билим берүү министрлик тарабынан барып жанагыдай акча уурдоо аныкталды. Ал эми Ош шаарынын текшерүүсү боюнча бүгүнкү күндө кеңештен өтө элек, анткени материалдар укук коргоо органдарында болуп атат да, бүгүнкү күндө териштирүү иштери жүрүп атат. Ошон үчүн биз да токтотуп койдук убактылуу. Бүтө элек биз. Ооба. Негизинен окуп чыктым, отчетторуңузду бүт баары жок, баягы цифралар менен да бул биз адам баласы бүт баарында эми ар кандай баягы адашуулар болот, түшүнөбүз. Мына жогоруда биздин кесиптештер да жакшы сунуштарды берди. Мен мына айткан ушул өзүм баягы жон тери менен сезген ушуну дагы бир колдон келсе, баягы сиздин колуңузда экен 2 жылга ошого окшогон чарбалардычы, может өзүңүз буйрук чыгарасызбы же ушундай кылып берсеңиз буларга жеңил болот эле. Себеби 2 жылда барабы, 1 жылда барабы, баары бир жооп берет ал. Ошол кылган ишине. Себеби ал ошо күз кыш болгон үчүн ошондой сезон болуп калат да, көбүнчө кыйналган учурлар болот да. Ушуну эске алсаңыз, негизинен мен сиздин баяндамаңызды колдойм. Рахмат.